Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер тууралуу дин чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбооруна багытталган парламенттик угуу өткөрүлдү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Азамат Юсупов сунушталып жаткан мыйзам долбоору диний чөйрөдөгү бөлүнүп жарылууну алдын алууга, диндер аралык мамилени жакшыртууга жана динди саясатташтырбоого багытталганын белгиледи. Аталган мыйзам долбоору аяр мамилени талап кылгандыктан коомчулукта ача пикирлердин пайда болбоосу үчүн дин комиссиясы акыркы 3 жылдан бери тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте ар бир областтын аймагында өз диний кырдаалды жеринен изилдеп региондордогу көйгөйлүү маселелерди жана сунуш пикирлерди чогултуп келет. Ушундан улам бүгүнкү күндөгү жарандарыбыздын динге болгон талаптары күн сайын күчөп бараткандыгын эске алуу менен диний чөйрөдөгү саясатты да бүгүнкү замандын талабына жараша жүргүзүү зарыл. Мыйзам долбоору тууралуу жалпы маалымат берилип, сунушталган документке кандай өзгөртүүлөр камтылгандыгы айтылгандан соң эл өкүлдөрү сунуш пикирлерин айтышты. Депутат Марлен Маматалиев коомчулукта ар кандай пикирди жаратып жаткан дават маселеси тууралуу сурап, аны тыюу чектөөгө алып келбейби деген оюн билдирди. Жөнөкөй мисал менен айтканда, вулканизация ача бергиле деп атабыз дагы, бирок дамкрат кереги жок дегендей маселеге туулуп калбайбы? Дават бар деп атабыз дагы, запрет жок дейбиз дагы. Бирок эми ал жерде чакыруу да, сиз жерде туура эле жазып атасыздар. Китепчелерди таратпаса, башка таңылоо кылбаса, башка динге чакырбаса, бирок жөн эле алымдар келиптир, мечитке өтүп коюңуздар дегенден мындай зыяны болбойт деле дейм да. Депутаттын суроосуна жооп берген Азамат Юсупов даватты үймө-үй кыдырып чакырууга, жайылтууга гана тыюу салынып жатканын белгилеп, аны жеткирүүдө бир нече жолдор бар экендигин билдирди. Сиз айткандай эмес, даваттын көп жеткирүү способдору бар да. Өзүңүз билесиздер, туурабы? Ошолордун арасынан болгону бир үймө-үй кыдыруу ыкмасы. Бир бөлүгү болуп атат да. Даватты алып кете турган болсок, диний билим берүү, китеп жазуу, соц тармактардан жеткирүү көп ыкмасы бар даваттын, туурабы? Ошолордун арасынан болгону ошол бир жанагы кыдыруу маселеси бул жерде. Ал ортодо депутат Алтынбек Кылычбаев күч органдарында иштеген аялдарга жоолук салынууга уруксат берүүнү сунуштап, баш мыйзамдагы дин тутуу эркиндиги жаатындагы нормалар боюнча аял кызматкерлер чач моюндарын жаап жүрүүгө мүмкүндүк бар деген пикирин кошумчалады. Башка мамлекеттерде, мына Турция мамлекетинде салыштырмалуу алсак, биздин аялдар эми бизде Куран менен бекитилгенде фарз катары жоолук салууда. Биздин ар бир мекемеде, ошо Ички иштер министрлигинде, таможня ишканасында өздөрүнчө токтом менен кабыл алышканда жоолук кийүүгө тыюу салынат депчи. Ошол боюнча бир жооп берсеңер жакшы болот эле. Депутаттын сунушуна Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов күч органдарында бекитилген форманы кийүү керек деген жообун билдирди. Бизде мамлекеттик кызматкер болгондон кийин Ички иштер министринин кызматкерлери дагы мамлекеттик кызматкердин катарына кирет. Ошол себептен мамлекеттик кызматкерлердин өзүнүн дресс-коду бар. Мисалы үчүн кандай алып жүрүү, кандай кийинүү. Ошол себептен биздин кызматкерлерге дагы жалпы талаптар коюлган. Бул талаптар негизинде биздин бекитилген формабыз бар. Ошол себептен биз форма менен жүрүшүбүз керек. Мындан тышкары битир садакадан түшкөн каражаттарды электрондук форматка өткөрүү сунушталып, Кыргызстандын ар бир жараны акчаны кайда кеткенине ачык айкын күбө болсо деген пикирлер болду. Ошол эле учурда дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Айтурган Жапаркулова, Мирлан Маматалиев, Нью ТВ.